Күнүңерге ашкы болсун, багалы караучула. Сиздин була мен Сылпагарлан Мариям. Бүгүн телеканал Үчкекен сизни улуу хорлам була алгышлайды. Алай болса да бүгүн математикле була физика илимлеринин маганалы ишлерини үстүнөн сүйлөшүрүк биз. Ата журт казабатны заманында бизге бу сагат айтылык затланы үстүнөн капушланы Халиттин жашы Шагабан хапар айтканды да аны письмосун окуюм. Майны 9-unda 2009 жыл улуу хорламны күнүнө 74 жыл толады. Көп миллетли кыралны адамлары бар бирден өргө туруп, карууларынан келген ишлени кеслерин аямай толтурурга күрөшкендиле. Жауланы каушатырга, хорламны жууклаштырырга саулай кыралыбыз кече күн демей, аскерчилер тышырула картлын да сабиле ишлегендиле. Алимле да бир жанында калмагандыла. Июнь 20-сүндө кыралыбыздын академиясынын президиуму жыйылып, кыралга калай болушлукларын үстүнөн ону эткендиле. Кеслерин эте турган ишлерин бир жанына атып, көплөрү колларына саут саба алып, аскерге кеслери ыразылыклары була кеткендиле. Бу статьяны хапарын 1975 жыл апрель айда академик Колмогоровны лекциясында айтылган затла болуп жазама дейди Шагабан Халитович. Ол жыл кырал математиканын программасын түрлөндүрүп, аны жашоо жолго жууклаштырырга, ону этип Францияны Бурбаки деген математика школунун программасын салдырган эди Сокталаны окутурга. Колмогоров школлага жаңы алгебра геометрияны жараштырган эди. Ол жыллада Саула СССРден 300дөн артык адам жыйылы бол китапланы таплыгын эмда келишмеген затлары бар эсе де баланы сүзерге жыйылган эдик деп жазады Шагабан Халитович. Карачайлыла экеулен эдик дейди. Өздөн Магометни жашы Осман да мен да бу лекцияга бирге тыңлаган эдик Москвада деп жазады. Ол Карачай шахарда устаз институтта математикадан окуткан терен билимли огурлуу адам эди. Аушканды жандетли болсун. Саулай кыралга белгили академик Погорелов авиациячыла була бирге казават эткенди. Аллай 80 академик болганды. Лепунов, Линник, Митропольский дагы да көп башкала. Саут саба патронла снарядла көп керек болгандыла. Аланы чыгаргандан sonra да барында сынап көрүргө керек болгонду. Ол ишке аланы чыгарып күрөшкен замандан эсе да көп заман керек болгонду. Санау ишине алзландырырга Колмогоров ажымсыз амал тапканды кесини теория надежности деген илму ишинде. Кыралны саклауда улуу иштетерге керек болгонду. Сөзчү самолетларны кызуу учарга амалсыз ишетерге керек эди. Алая ол заманда алай кызуу учкан самолетлар көктө бара турганлар кеслери алына уалып калуучу болгандыла. Дагы да аэродромдон учкан недаңа түшкөн заманда самолеттун чархлары ар бери кетип көп аварияла болгандыла. Ол затлага флаттер бла шимми дейдиле. Бу тапсыздыкларны математика теориясын жараштырып коркууланы куруткан академик Килдыш болганды. Самолет кызуу учар үчүн аны канатларыны түрүн каллай кереклиси академик Хрустинович эткенди. Москваны саклаган аэростатланы игилендирип жараштырган татарлы профессор Рахматуллин. Аны улуу иши парашютланы күчлөндүрүүгө терен болушлук эткен. Апрелде 1942 жыл көп математиклар академик Бернштейнни онобла математика таблицала чыгаргандыла. Сферический координатла хайырлана. Ол таблицалага таяна радио пеленгала бла иштегенле самолетну кемени кайда, калай узаклыкта, калай ары барганын, калай кызылыкта барганын билирге улуу болушкандыла. Ол таблицала бла американдыла бла инглизле да хайырлангандыла. Бизни кыралга саут саба кемеле бла келтирген заманларында. Бу таблицала узакка учкан бомбаланы атуучу самолетларга кемелеге да түз кыска коркусузлук жол ачыклагандыла. Аллай тап жоллага лаксодромия дейдиле.
Кемелени батмазлык теориясын академик Крылов жараштырганды. Ол айткан билим бегиткенге көрө торпеда кемени кайсы бөлүмүнө тийгенине көрө кемени батарын батмазлыгын ачык билдиргенди. Англиянын PQ деген конвойлары бизге Мурманскиге келирге бу таблицаларны эске алып жүргенди. Немца самолетлабла суу түбүндө жүзген кайыкладан башларын саклай деп жазады Капушланы Шагабан. Казаватта от ачылганны каллай бир пайдасы болгонун, отну бир жерде калыңлыгына көрө кучность, калыңлыгы десе кучность болады. Аллай затка жаралуу ишни Колмогоров жараштырганды кесини вероятность бөлүмүнө таяна. Бу иш ненче артиллерия саут, каллай бир узаклыктан дагы да ненче саут бир жолга от ачарга кереклисине жаңылтмаган жооп тапканды. Самолетка ненче кере от ачарга кереклисин да ачыклаганды. Ол койсең, бу вероятность теория совет аскер тамадалага кесигизни жау тамадаланы орнуна салыгыз да, ала кесилерине каллай таплыкла табарыкларын аңлагыз да, сора ол ишке көрө турган болумуңузда жооп излегиз дегенди. Жауларыбыз этерик сагышланы сиз этсегиз, алага жоопка калай атларыгыз беги ачык көрүнүктү сизге совет аскер тамадалага. Бу болумну бизни эм улуу маршалыбыз Жуков хайырланган кесини мемуарларында да жазады. Ленинградта жашау жолладага көлүнө үсүбла болгонду. Ленинградка машинала ауыр жүкленип келселе, буз оюлмаганды. Ызларына жеңил болуп кайтсала, буз хаман сынып машинала адамла да көмүлүп баргандыла. Муну себебин теория упругай стилда дегенге таяна Филипенко ачыклаганды. Ауыр машинала жүргөн заманда аланы бузга катышкан толкунлары каруусуз аз болганда кырыныраак баргандыла, барганлары себепли. Разы болуңуз. Жүксүз машинала кызуураак барып аланы толкунлары бузну кесини толкунларына кошулуп, күчлүү резонанс болуп, бузаны көлтүрмөй жарылып калуучу болгонду. Алай бул машинала кызуулуклары 35 км per сагатка жүрүргө буйрулганды. Алай кызуулукта жүргөн машиналарда бири да батылмаганды көлдө. Алимли Космодемьянский хэмда Смирнов Катюшаланы оңлу сауытла болуғын ачыклап физика тамалын салгандыла. Математикле улуу болушлук эткендиле амалсыз ишлени жараштырыр үчүн жер байлыкны түз хайырландырырга, жаңы сауыт курарга, танкаланы самолетланы чыгарууну көбүрөөк этерге, калган сауытлага көрө буз атланы терге байткандыла. Немецлерге коймай качырган заводла фабрикаланы Урал төгеректе орнатыгыз, былайда көп таумаган затла бардыла деп математиклер айтып эттиргендиле. Башка математик Читаев самолетланын гироскопияларын автоматлы иштер четкенди. Ол ары бери бурулмай, өргөн ишке кетмей тап учуп барырчаны тамалыды деп жазады Капушланы Шагабан Халитович. Артиллерия сауытланы быргыларында хыр айырылганы нарезка. Түз тергелип снарядла окла кызы учуп, жоппу түшерче санаганды. Шахарланы элени жаудан сакларга керек эди. Бу таплыкны кайгысын Алимле жүрүткендиле деп жазады Шагабан Халитович. Мындан ары Глаголев Москва төгеректе зенитная батареяланы калай орунлага тапсалырга кереклисин тамамлаганды. Калай жаңы сауыт чыкса да, ол физиканын жорукулары бла тергелип келиши бетиледи, ишленеди. Немецлер магнит миналаны аяусуз көп хайырлангандыла. Минала бла дей болор. Ала ол минала бла Англияны тобукландырырга аз калгандыла. Ленинградта ФТИ институтта ишлеген Александров магнит миналаны жараусуз эткен амал кураганды. Ол кемен төгерегине көп багыр чыбык, катушка дей болор, чыбык чырмап, тогыйып кемени магнит күчүн жок эттиргенди, нейтрализовать дейди. Катушка бла кемени магнит күчлерин бир-биринен башка жары бурулсала, ала экиси да тас боладыла. Ол физиканын жоругуду. Көп кемелени адамланы да өлүмдөн саклаган 1941 жыл август айдан башлап.
Бу иш үчү алимлеге Севастопольда эскертме да салынганды, магнит күчү болмаган кеме магнит минаны үсүбла хатасыз озуп кетеди. Немецлердин теңизледе салынган миналары керексиз болгандылалага. Кемени магнит күчү болса, түбүндө турган минанын стрелкасын кымылдатып батарейканы жилтинен шкоготка жеттирип атылтады. Танкаланы атылган миналарды чыгаргандыла физикле. Ол миналарда темир зат болмаганды, 1 грамм болмаса, мина излеүүчүлер тапмаз үчүн. Академик Мамидалиев башкерле 1941 жыл жаңы күчлүү шкок от тротил дей болор чыгарганды. Ола 100 кереге күчлүү болгонду. Ол заманда шкок отладан. Бизне крал 1 миллион тонна тротил чыгарганды казабатны көзүндө. Сагыша телемиз багал караучула. Аллай отпла ишленген минала эмда снарядла фашистлерге улуу коранч келтиргендиле. Математикле була физика алимлёну улашып, бүтөв крал радиону Москвадан Горький шахарга көчүрткендиле. Ала этмеселе радио толкунла немец самолетлага кыска эмда түз жол ачарык эдиле шахарны урурган. Дикторла Москвада олтуруп сөйлешкендиле, алан айтканларын телефон бла Горькийде Бонч Бруевич ишлеген күчлүү станцияга бүтөв дүйнөдө бергендиле, алайдан кабар сау жер башына эчтиргенди. Физикле радио аппаратураны лампалары аз вольтла бла ишлерче жаңылыкла эткендиле. Аскерде партизанларны ичинде да 200 вольт электро каруу не да керекли батареяла хаманда табылмаган. Ол себептен физикле термогенератор эткенди. От этип аны кыздырсала, ол партизанларны радио берүүлерине күчү жеткенди. Бу иш көп партизан жылуулага Белоруссияда тамам терен болушганды, көп адамларын тапсыз затладан куткарганды. Математикле була физика алимле бирге күрешип аскер самолетларны жаңы курагандыла. Лак-3, Як-3, Ил-2 самолетла немецлерни килеге хазна оздурмагандыла деп жазады Шагабан Халитович. Ту-2 самолет, 2 мотору болгонду, ол километр мейгиликте 1 тонна бомба жүгүп була учканды. 1 сагатка 570 километр барганды. Конструктор Лавочкин, Яковлев, Илюшин, Туполев чыгарган самолетла барда 110 миң болгандыла. Ала кралы бизни мактаудула. Ту-2 Мессершмитт самолетка бир көргөзгөн заты булада оздурмаганды. Оңлураак болгон болмаса. Артыксыз да бек казабатны заманында радиолокациянын маганасы бек улуу болгонду. Бу иш була академик Иоффе кесини бөлөги була күрешкенди. Бу ишни капары була статьяга сыйынык түлдү Москваны саклаган радарлары күчү була 1300 немец самолетну агызгандыла. Биздин радарларыбыз импульс жол була иштенгендиле. Анам алтын биздин радарларыбызда бир жаңыз кыска антенна болгонду. Башкалада о 2. Муну аңларга излегендиле. Радар импульсун самолетка ии бол импульста самолетну кесини ичине бөлөгөнчө импульсну иген антенна бош болуп самолеттан ызына кайткан сигналны туталганды. Ашырылган сигнал импульслуу болмаса, аны иген антенна алай этелмейди. Аңа энтте бир антенна керек болады. Баш математикада ряды Фурье деп барды, деп жазады Шагабан Халитович. Ол затка таяна биздин радар системабыз мактаулуу болгонду. Фурьени ряды була иштеген радарларны заман коратуулары 100 кереге аз болгонду. Радиолокацияны тап кайырландырып бизне суу түбүндө жүргөн С-13 кайыкыбыз Данцигде кемеле токтогон жерде бухта Густав лайнерни 10 миң адамы була баттырганды. Бу залимликке атака века дейдиле. Саулай дүйнөгө белгили Титаникте 1500 адам өлгөндү. 1912 жыл 15 апрелде радарланы хайырлары була немецлени чыгарып башлаган Дерт-2 Фюгентан Ту деген ракеталаны кызыл аскерчилер Польшада көп кере агызгандыла. Радио толкунлабла ракетага команда берген толкунларны тунчуктуруп баланы терс жанашырып тургандыла. Бири мырдыга түшүп атылмай калганында биздин адамларыбыз аны мырдыдан чыгарып Москвага эрге тебрегелей Черчилль Сталинден тиле бул ракетаны. Англияга
ийгенди эле ол ракетанын радио толкунлары 41 сантиметрде иштегенди. Инглиз эле андан sonra бир ракетаны кеслерине жерлерине иймегенди эле деп жазады Капушланы Шагабан терезе элден. Багалы караучулар, энте бир кере алгышлайбыз сизни, улуу Хорламбла. Насыплы болуңуз.